Мына мен буга чейин интернетти караганга убактым болбой атты эле. Кече бир сутка ушул самолет учпай Бишкектин аэропортунда отуруп убактым болду. Митингтерин көрдүм, дебаттарын көрдүм, мен жөнүндө жамандап аткандарын көрдүм. Булардын программасы жок экен. Бир эле программасы бар экен. Жапаровду жамандаш деген эле. Анан ошол жигит айтат, кандидат. Мен дейт, Кумтөрдү дейт 100% мамлекетке иштеткенге менин күчүм жетет дейт. Ой, досум, 2012-жылы мен Кумтөрдү алып чыгып чырылдап мамлекетке алып коелу, мына жылына 1 миллиард доллардын алтыны чыгып кетип атат дегенде каршы бердиң эле го. Каршы бербедиң белең ошогон. Чыгып алып микрофондон кокуй, мен заа басылып кетиптир, против деп эсептеп койгула деп спикерге айтып отурганым мына көрдүңөр го баарыңар эле интернетте жүрөт мынакей. Анан эми 8 жылдан кийин келип алып мен Кумтөрдү алып берет элем дейт. Анан Кумтөр боюнча мени жамандап атышат, тигиндей мындай деп. Кумтөр боюнча маселе бүтө элек туугандар. Бияка отходду кетирип атпайсыңарбы? Кимиңер гарантия бере аласыңар ошол музду жарып чыгып, ары карай сианиттер ошол кетпесин деп, например, кетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жылы башталган окуя. Мен дагы ушундай суроо беришим. Ким гарантия бере алат? Депутат Садыр Жапаров дал ушул хвостохранилищада 60 миллион куб же 90 миллион тонна уулуу заттардын калдыктары килкилдеп турганын тастыктады. Ол пленка 100 метрге чейин гана салынган, алдына. Жок, ылдык биз низовой откос дейбиз, низовой откостон 100 метрге чейин. 100 метрден ары карай ортосунда пленка жок, Пленка жок. Анан Кумтөрдүн алтыны күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат? Мен мурдакы бийликтин убагындагы материалдардын баарын топтодум, муну берем. Именно ушу Феликс Шаршембаев сизге, Курманбек Салиевичке мынакей мен жөнөтөм. И плюс еще депутаттардын ар бирөөнө ушул материалды берем. 100 листтен турган материал. Мен айтайын дегеним, мурдакы Созовдун депутаттары комиссия болуп текшерген да Кумтөрдү. Ал жерде ошол эле биздин урматтуу аксакалыбыз Турдакын Усубалиевич дагы бар. Өзү председательствующий болгон. Бүт фактылардын баарын выявить этип чыккан дагы, бирок ачыкка чыгарган эмес анычы. Ачыкка чыгарган эмес. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген сөз өзү ошол убагында анын дагы оозун жаап койгон. Же болбосо сүйлөшүп баягыны акырын убагында басып койгон деп мен түшүнөм да ошондой деп. То есть Кумтөрдүн алтынын баарын бүгүнкү күнү дагы алып чыгып кетип атат. Биз Кыргызстанды жеке эле Ысык көлүнүн областын эмес, Кыргызстанды ушу Кумтөрдүн алтыны менен эле багып койсок болот. Баардык жанакы социалдык жетишпегендиктерди социалдык жактан, башка жактан жетишпегендиктердин баарын ошол алтын менен жапсак болот да. Буга бир пример кылып айтайын, мына жыл сайын Ысык көл областына 50 миллионго жакын сом берилет. Баягы Ысык көл областынын инфраструктурасын өнүгүү боюнча деп Феликс Шаршембаевич. Мурдагы жылы 55 миллион бөлүнгөн экен. Бир мынакей же жазгы талаачылыгына жардам берилген жок ошол акчадан. Же болбосо ушул социалдык жагынан өнүгүп кеткен жок да. Мына ошол кезде Шайлиева губернатор эле Чолпон атанын ортосуна 28 миллионго бир детский площадка курдум деп жасайт. 3 миллион сом кетпейт ошол жерге. Мына азыр ишенбесеңиз барып комиссия түзүп карап көрүңүзчү, 3 миллион сом менен бүтүрчү жерде. Ошол жерге 28 миллионду салып туруп ошону жеп койгон. Мурда кийин саясатка аралашпаган Садыр Жапаров жогорку кеңешке депутат болуп келгени жөн эле креслода шалкалап отура бербей, элдин бир конкреттүү көйгөйүн чечүүнү максат кылып, Кумтөр маселесинин тегерегинде ар кандай версиялар, ар түрлүү чуручуулар болуп атканда, ал өзүнчө жеке иликтөөлөрдү жасап, Кумтөр боюнча ар тараптуу маалыматтарды топтоп жүрө берет. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ошо каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Эми мындай да урматтуу депутаттар, чындык ачуу болот. Угуп туруңар. Укула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-төн 15 мүнөткө жетет. 3-микрофон.
Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн, урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге момундай эле айтайын. Биринчи сурооңуз Кумтөр боюнча. Мен так кесе айтып коеюн, Кумтөр 100% Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейт. 100% Кумтөр кыргыз мамлекетинин пайдасына иштейт. Кайрылып келебиз ал маселеге. Мен 10 эле күн иштедим, 10 эле күн. 12 эле күн иштетти. Калган күндөр иштетпеди го. 3 жолу премьер кылып кайрадан шайлашты улам. Анан 10 күндүн ичинде ал дүйнөлүк компания бул. Bir кара суунун ортосунда турган bir дөң эмес ал Кумтөр. Ошон үчүн ал темада bir 3 ай 4 айдан кийин анан өзүлөрү эле уят болот.